Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоого байланыштуу 15 кылмыш иши козголду. Учурда Ош облусундагы номер 8 жана номер 9 округдарда мыйзам бузуу фактылары аныкталып, тергөө жүрүп жатат. Ал эми Чүй облусунда добуш сатып алуу боюнча шек саналган адамга айып тагылып, иш сотко жөнөтүлдү. Шайлоо бүткөнү менен айрым округдарда талаш тартыш бүткөн жок. Мисалы, добуш сатып алуу учуру тартылды делген видеолордон кийин номер 8 округдагы 2 тилкеде жыйынтыктар жокко чыгарылган. Мындан улам гендердик квота боюнча алдыга чыккан Жылдызкан Жолдошованын ордуна Нуржамал Торобекова жеңүүчү деп табылган. Жолдошова БШКнын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Ушундай эле окуя Оштогу номер 9 округда болуп, башында алдыда келаткан Ыргал Кадыралиеванын ордун Жылдыз Эгембердиева эледи. Мындан сырткары буга чейин номер 13 округдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан, буга добушканаларга камера орнотулганы себеп болгон. Эми аталган округда кайра шайлоо дайындалат. Боршайком 10 декабрда шайлоонун жыйынтыгын бекитип 87 депутатты каттады. Парламенттин 8-чакырылышынын алгачкы жыйыны 17 декабрда өтүп, жаңы шайланган депутаттар ант берери айтылды.